Көзгө арналган көнүгүү. Сыналгы смартфон, компьютер жана чарчоо менен экологиянын булганышы, ушунун баары биздин көзүбүзгө терс таасир бербей койбойт. Көпчүлүк адамдар 25-30 жаш аралыгында көздөрүнүн зыян тартканын сезет экен. Кээ бир учурда бул өтө эрте башталышы мүмкүн. Ошенткени менен жакшы калыпта болуу үчүн ар бир нерсеге өзгөчө күтүм керек экенин билүү маанилүү. Ошол аркылуу аны сактоого болот. Денебизди ар дайым ашыктырып турган сыяктуу көзгө да туруктуу көнүгүү керек. Азыркы учурда көзгө арналган машыгуу түрлөрү өтө көп. Анын ичиндеги эң жөнөкөйү жана пайдалуусун сунуштамакчыбыз. Сүрөттөгү ар бир фигураны өзүңүзчө көз аркылуу карап, формаларды туурап чыгыңыз. Күнүнө 8-10 ирет кайталоого болот. Бул аркылуу көздүн көрүүсүн жакшыртууга болот.